Саламатсыздарбы? Азыркы учурда бардык эле Пиндодо иштебей калды, Пиндодо өчүп калды, Play Market'тен жок болуп кетти, анан телефонумун өзүнөн өзү эле жок болуп кетти. Эмне болду, жоголуп кетти, эмне кылабыз деген эле сөз болуп жатат. Ошол боюнча көргөзө кетсем, мына менде эч кандай деле өчкөн жок. Бул Android. Сиздердин көзүңүздөрчү азыр өчүрөм. Өчүрдүм. Эми кайра Play Market'ке киребиз. Play Market'ке орусча же кыргызча жазсак, мына Пиндодо деген бул жакта жок болуп кетти. Англисчеде жазып көрөбүз. Мына жок. Эми эмне кылабыз? Google'га киребиз. Додо скачать деп жазабыз. Кыргызча эле эч кандай деле эч нерсеси жок. Анан ушул жерни внимательно караңыздар. Бул биринчиде 6.50.0 деп турат. Ага кирбейсиздер. Мен ссылканы таппай жатам, мага көчпөй жатат, кире албай жатам. Кантип табам деп отурбастан эле ошентип Пиндодо скачать деп жазсаңыздар. Экинчиде турган 6 Пиндодо 6.50.3 деп турат. Ушуну басасыздар. Бул Play Market'те болуп басканда эле көчүп калбайт, анткени через Google көчүрүп аткан үчүн. Бул жерде жашыл болуп турат скачать деп, ошону дагы бир жолу басасыздар. Дагы ушундай бет чыгат, дагы ылдый кылып, дагы скачать дегенди басасыздар. Мындайлар чыкса X'ти басып коесуздар. Мен мурда да көчүргөм, ошон үчүн ушундай болуп чыгат. Сиздердики биринчи эле жолу чыгат. Көчүргөнгө вредно, зыян, угроза жана башка ар нерселер чыгышы мүмкүн. Все равно скачать дегенди басып коесуздар. И скачан файл дегенди открыть басасыздар. Мына ушундай болуп чыгат. Дагы установитти басасыздар. Ссылканы бир эле жолу басып коюп, меники болбой атат деп отура бермей, жок. Бул жерде баардыгы орусча эле. Түшүнбөй кала турган деле эч нерсе жок. Внимательно окусаңыздар эле түшүнөсүздөр. Жашыл басып коесуздар. Мына эми ичине киресиздер. Мына билесиздер, баарыңыздарга эле через WeChat регистрация болгондор. WeChat'ты өчүрбөңүздөр дегенбиз. Кайра эле ошол WeChat дегенди тандап коесуздар. Принять деп. И болду. Пиндодо сайты собственно эле иштеп жатат. Мурдагы эле профилиңиздер, эгер WeChat менен кирген болсоңуздар, мынакей мурдагы эле профилиңиздер кайра восстановление болуп калат. Эч нерсе жазып отурбайсыздар. Оксана деп өзү эле кайра чыгып калды. WeChat менде бар болчу. Ошентип эле сиздер дагы Google'дан көчүрүп алыңыздар. Ал эми App Store'да эч кандай өчкөн жок. iPhone'дордо өчпөй эле турат. App Store аркылуу кайрадан деле көчүрсөңүздөр болот. Перезагрузка кылсаңыздар деле болот. Обновление кылсаңыздар деле болот. iPhone'дордо эч нерсе болгон жок. Бул Android телефондор үчүн ушу Play Market'тен жок болуп кетти. Анын решениясы ушул через Google скачивать эте аласыздар. Эмне үчүн жок болуп кеткени, эмне үчүн өчүп калганы азырынча так маалымат жок. Бирок ушинтип кайра көчүрсөңүздөр эле кайра башынан иштеп калат. Биринчи жолу регистрация болуп жаткан болсоңуздар деле WeChat аркылуу кирип кетесиздер. Биринчи WeChat'ка регистрация боло аласыздар, анан кийин Play Market'ти Google'дан көчүрөсүздөр.